Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар, урматтуу биздин Facebook'тагы 24 ТВ телеканалындагы көрүүчүлөр. Биз сиздерге буга чейин убада бергендей эле бүгүн 30 июлда саат 13:00 алынган эфирибизди атайын чыгарылышыбызды баштадык. Биз бүгүн быйылкы ушул пандемия учуруна ушул Курман айт туура келип калганына байланыштуу, тагыраак ушул Курман айт ушул күнгө туура келгенине байланыштуу быйылкы ушул майрамдуу, быйылкы айттоо бир аз башкача негизде өтө турган болду. Өзүңүздөр билгендей эле жылдагыдай аянтта, андан кийин мечиттерде айт намазы окулбай турган болду. Ошого байланыштуу ар кандай суроолор пайда болду. Айт намазы эмне үчүн окулбайт? Айт намазы окулбаса курмандыкты качан чалабыз? Анан кандай майрамдайбыз деген суроолор көбөйүп кеткенине байланыштуу биз бүгүн Кыргызстан мусулмандарынын аалымдар кеңешинин төрагасы Абил ажы Кадырбердиев устазды чакырдык. Дамла, ассаламу алейкум, кош келиңиз. Ассалам. Дегенде эми ушундан баштасак, көпчүлүк азыр эми социалдык тармактарда дагы эми мындай нааразычылык же таарыныч эмес, балки мындай толук маалыматка ээ болбогон ушундай суроо пайда болуп атат. Кабар жоктук деп коелу. Эмне үчүн айт намазы окулбайт деген. Эми албетте сиздер аны өзүңүздөр кеңештиңиздер, кайсы бир далилдерге таянып ушундай чечим чыкты. Дегенде ушуну кеңири түшүндүрүп баштасак маегибизди. Рахмат. Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулилlah. Салату вассаламу аля расулилlah. Мына ушул күндөргө жеткирген Алла Таалага алгач алкыш мактоолорду айталы. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга салам жана салаваттар болсун. Туура сиз айткандай Рамазан айтында жана Курман айтында да экөө тең мына ушул пандемия учуруна туш келип олтурат. Албетте кырдаалга карап, абалга карап шариятта ошого ылайыктуу өкүмдөрүн берет. Коомчулукта Рамазан айтында туура эмне үчүн айт намаз окубайбыз деп бир аз нааразычылыктар көп болгон. Себеби ал кезде азыркыдай кырдаал курч эмес болчу. Азыр эми учурда баарыбызга маалым кырдаал дале курч бойдон турат. Бул пандемиянын толкуну биздин Борбордук Азияда бир курчуп, күчөп турган учуру кошуна мамлекеттердин абалында байкап турабыз. Анан бул намазды да Рамазан айт намазында биз алымдар кеңешинин чечими менен муфтияттын фатвасы менен мечиттерде аянттарда окулбастыгын элге билдиргендей эле Курман айтта да ошентип аянттарда жана мечиттерде окулбастыгын жарыя кылдык. Буга адамдар азыр көнүп калды, түшүнүп калды. Тагыраак айтканда шарияттын буга карата өкүмдөрүн кандай экендигин Рамазан айтында бир аз маалымат болуп калды. Ошондой болсо да биз айтып кетели. Биз мындай чечимдерди жөндөн жөн кабыл албайбыз. Себеби биз деле Кыргызстан боюнча бүтүндөй мусулмандардын ибаратынын так жана туура чогулса эми аткарылышына жоопкерчилигибиз бар. Дүйнө ахиреттерде биз жооп беребиз. Биз балким жети эмес, 70 өлчөп кескен аракет кылабыз. Аябай кылдаттык менен ошол араб өлкөлөрүндөгү жана башка жактагы ханафи мазхабын тутунган муфтийлер менен, дин башкармалыктар менен кеңешип, акылдашып, китептерди карап дегендей мына ушул чечимдерге токтолгонбуз. Айтта эң биринчи айт күнү аткарылуучу амалдардын бири бул намаз окуу. Намаз окугандан кийин анан курмандык чалыныш керек. Эмне үчүн биз намазды токтотуп койдук? Буга инсандын өмүрүнө, ден соолугуна, мал мүлкүнө, абийирине кооп туулганда дейт. Шарияттын усулу болот өзү. Фих эрежесинин усулунда айтат. Мына ушундай кооптуулук туулганда шариятта арам нерселерди жасоого, жолусом фарз важип болгон нерселерди таштоого уруксат берилет. Жаларды кечиктирүүгө уруксат берилет. Көпчүлүк муфтийлер, көпчүлүк мамлекеттин ошол аалымдары, дин башкармалыктары далил келтирген бир хадис бар. Абдуллах ибн Аббас радиаллаху анхудан риваят кылынат. Бул хадис сахихайн, тагыраак айтканда имам Бухари жана имам Муслимдин сахих китептеринде келет. Муттафакун алейхи деп айтылат. Жаңгырлуу күндө өзүнүн азанчысына мындай деп айтты. Сен азан айтканда хайя ала солах дегендин ордуна деди. Хайя ала солах дегени элди намазга чакырат. Намазга келгиле, мешитке келгиле деген маани берет. Ошонун ордуна ошо сөздү айтпадан соллу фи буютикум
үйүңөрдө окугула деп айттым деп. Намаз азан кыйкырганда. Анан жанында 5-6 киши бар эле. Абдуллах ибн Аббастын мындай дегенин жактырышпады. Жактырбагандай түр менен карашты. Анан киши айтты: "Силер таң калып атасыңарбы? Ушул ишти силерден да менден да жакшыраак болгон пайгамбарыбыз буйруган, ушинтип айткан. Силер анан ушул жаңгырлуу күндө мешитке келгенде жолдо чыла, жанагындай чуңкур чаңкырга мүдүрүп үстү башыңарды кир кылып келишиңер мага жакпайт. Андан көрө үйүңөрдө окугула." Демек, мына ушул хадистен байкалып атат, адамзаттын кийим кечесине же бир сырткы келбетине зыян бере турган жамгырчалык зыянды этибарга алып, алардын үйүндө намаз окууга буйрутат. Болгондо жума намаз болчу бул хадисте айтылган. Жума намаз айтылган. Демек, адамдын ден соолугу эле эмес, балким өмүрүнө кооптуу болгондо шарият не деп коет, жана батарейкула деп коет, дагы да бир эме менен эсеп кылат да. Андыктан биз мына ушундай чечимдерге бардык. Бул кооптуулук көрүнүп турат. Адамдардын контакты, бирине бири жакын болуусу, бардык нерсенин эсебин алганда биз эмне кылдык? Анан ошол айт намаздарын, жума намаздарын токтотууга чечим кабыл алдык. Ошол жерде эми айт намазын үйдө окууга болобу? Эмне кылыш керек? Же мындай окулбай калуусунда азыркы учурда эч кандай күнөөкөр же жоопкерчилик алынбайбы? Ооба. Эми айт намазы жана жаназа намазы деп эки намаз бар. Бул эки намаздын ордуна окулуучу намаз жок. Же болбосо казасы жок. 5 убак намаздын убактын өткөрбөйсеңиз, казасына окуйсуз. Жума намазга жете албай калсаңыз, 5 намазын окуйсуз. Бирок айт намазы менен жаназа намазын ордуна окулуучу же ордун баса турган бир намаз жок. Тагыраак айтканда, биздин Ханафи мазхабта биз көбүрөөк бул маселени аябай көп талкуулаганбыз. Кошуна мамлекеттер менен бирге Раматылык Чубак ажы өзү ушул демилгенин башында турган. Себеби Чубак ажы биздин алымдар кеңешинде фатва комитетинде болчу. Ар бир комитет жумуш топтору бар дагы. Устазыбыз Молдо Сабыр Дамыла, Чубак ажы Раматылык, Кадыр ажы Маликов, анан Жигитали Исмаилов деп муфтиятта фатва бөлүмүндө иштейт. Аны менен бирге алымдар кеңешинде фатва бөлүмүнүн комитетинде иштейт. Биз бүт фатваларды муфтияттын фатва бөлүмү, Раушан Ажиратов баш болгон бөлүм менен биргеликте алымдар кеңешинин ошол фатва комитети ушундай орчундуу маселелерди чогуу талкуулайт элек. Чогуу отуруп талкуулайт элек дагы. Ар кимибизге тапшырма берилип, китептерди карап, анан бир тыяныкка келчү элек. Ошондо караганбыз, айт намазы ушундай кырдаал болуп окулбай калса, эч кандай ордунда намаз окулбайт жана үйдө да окууга уруксат берилбейт биздин мазхабта. Тагыраак айтканда, Ханафи мазхабында мындай көрсөтмө жок. Себеби биздин Ханафи мазхабында айт намазы жана жума намазы окулуусу үчүн бир топ шарттар бар. Эгер ошол шарттар табылбаса, окулбайт керек. Демек ошол шарттар табылбагандан кийин мусулман адам ошол айт намазын же жума намазын окууга койгондугу үчүн күнөөкөр болбойт. Эч кандай күнөөкөрчүлүгү жок. Мен бир экөөсүн гана ошол шарттарын атай кетейин. Мисалы, жума намазы жана айт намазын окуу үчүн шарттардын бирөөсү изну аам деп коет. Жалпылай массалык элдин ошол намаз окулуучу жайга эч тоскоолдуксуз баруусу. Катышуусу. Жок, сен тиги уруудан экенсиң, же сен тиги улуттан экенсиң, же сен тиги материктен экенсиң деп чектеп коюу болбош керек. Ким мусулман болгон болсо, ла илаха иллаллах Мухаммад расулуллах деген болсо, келсе анын расасына, жашына, башкасына карабай, ал жерге кирүүгө уруксат болуш керек. Мына ушул шарт табылса, ошондо жерде жума намазы жана айт намазы окулуш керек. Эми үйлөрдө окулуш керек деген сөздөр айтылып атат, бирок демек үйлөрдө окуганда мына ушул шарт табылбай калат. Себеби ар ким бирөөнүн үйүнө уруксатсыз кирип бара албайт да. Жеткиликтүү эмес. Жеткиликтүү эмес. Демек ушул шарт табылбай атат. Анан дагы бир шарты, жума намазына имам болуучу жана айт намазына имамдык кылуучу адамдын өзүнүн жетекчилигинен уруксат болгон болуш керек. Бизде бүт өлкө боюнча аймактарда жума намазын окуучу имамдарга облустук казыяттын башчылары, тагыраак айтканда, облустук казылар буйрук чыгарып берет. Райондук баш имам катиптер буга буйрук чыгара албайт. Же болбосо муфтий да эме кылып берет. Демек, мына бул учурда азыр биздин жетекчилик тараптан эмне болду? Эч кайсы имамга окууга уруксат берилген жок.
Үйдө окуганда демек ар ким өзү окуйт дагы, анда ага дагы эч кандай имамчылык кылышка жетекчиликтен уруксат жок. Ушул эки себептен өзү жетиштүү. Калган шарттарын дагы карап отурса, бардык толтура шарттар туш келбей калышы мүмкүн. Андыктан Ханафи мазхабында айт намазы окулбай калса, ага эч бир мындай бир кайгыруунун же болбосо кыжалат болуунун кереги жок, окулбай кала берет. Бул эми ошол Кудайдын каалоосу, кырдаалга жараша кабыл алынган чечим. Туура Абдуллах ибн Мас'уд радиаллаху анхудан бир сөз бар. Ким айт намазына жетише албай калса, имам менен окупка жетише албай кеч калды. Жамаат имам менен окуп койду. Ал кеч калды, эмне кылыш керек? Десе эми мейли ал ачуу басарга өзүнүн ичиндеги кыжалатчылык жок кылыш үчүн 2 рекет, же болбосо 4 рекет нафил намаз окуп алсын. Зуха намаз деп айтылат. Ал эми мындан тыянак келип чыкпайт. Ушу намаз айт намазынын ордун басат экен да. Айт намазынын казасынын ордун өтөт экен да. Же болбосо ошол айт намазынын соогундагыдай соопко ээ болот экен да ушуну кылса деген түшүнүктө болбош керек. Себеби биз муну элге көрсөтмө берип, элдин баары айланайын кыргыз журтчулугу айт намазы ушинтип аянттарда жана мечиттерде окулбай турган болду. Силер үйүңөрдө эле ошол нафил намазды окуп алгыла деген көрсөтмө бере турган болсок, эл муну важип деп түшүнүп калат. Себеби имамы Адам Абу Ханифа рахматуллаху алейхи Рамазандан кийин Шаввал айы келет. Ошол Шаввал айындагы 6 күндүк орозону кармоого эч кимге таргып, кызыктыруу берген эмес экен. Себеби ал орозону кармоо нафил, ыктыярдуу. Эгер мен айтсам муну, анда коом муну важип деп түшүнүп калат, милдеттүү деп түшүнүп калат деген. Жоопкерчилик болуп калат. Анан кийин аман-аманчылык болуп, дагы ошол аянттарда мечиттерде айт намаздар окула турган учур келгенде адамдар анын ордуна үйдө деле окуп алсаң болот да деген түшүнүк пайда болуп калбаш керек да. Аны менен кошо эл ичинде ушундай дагы түшүнүктөр бар. Айт намазга барбай калса бир чоң ташты ордунан жылдырып койсо, же бир деген астынан өтүп койсо деген кандайдыр бир бидат бир нерсе түшүнүктөр дагы болгондуктан биз буга көрсөтмө бербедик. Айрыкча Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы, алымдар кеңеши биз айт намазынын ордуна эч кандай намаз окулбайт. Көрсөтүлгөн зуха намаз болсо, бул айт намазынын гана ордуна окулуучу намаз эмес, бул күнүмдүк окулуучу намаз. Муну күндө окугула. Мунун өзүнчө артыкчылыктары, сооптуктары өтө көп айтылган деп мына ушундай көрсөтөт. Тамам, бизде азыр суроо берем деген угарманыбыз бар экен. Саламатсызбы? Ассаламу алейкум. Алейкум салам, түз эфирдесиз. Мен сурайын дедим эле, тапшырмалуу биз саз жергесине мал кармаш кыйын билесиз го, ошо биз айдан набат кылып алдык эле, ошону бүгүн сой берсек болобу же эртең айттан кийин, намаздан кийин союш керекпи, ошол жөнүндө бир түшүнүктөр койсоңуз жакшы болгонтур. Түшүнүктүү. Эми бул күндүн негизги мындай айтканда амалы болгон бул намазды эми бир сыйра сүйлөштүк окшойт. Ооба. Анан бул эми айыл жеринде эми бизде абал тынч эле, бизде эми коронавирус аныкталган жок деп эл өз алдынча дагы мындай эми батынып чыгып алышы мүмкүн да. Эми биздеги абал борбордогудай эмес, биз тынч элебиз, жоопкерчилик алып калышыбыз мүмкүн деп. Бул эми бул чечим жалпы өлкө аймагына тиешелүү да. Ушунда бир белгилеп айтып койсоңуз. Мындай жеке баш өз башы менен мындай бир кадамдарга барбаш керек экендигин дагы. Ооба. Бул жалпы өлкө боюнча кабыл алынган чечим. Кудайга шүгүр, биз бир эгемендүү, бир бүтүн мамлекетпиз. Биздин борборубузду башка түшүнүп, тиги аймактарыбызды башка түшүнгөн болбойт. Бардыгы болгон ушу биздин борбор шаарыбызга, тагыраак айтканда борбордогу башкармалыгыбызга бириктирилген. Андыктан биз имамдарга буйрук катары, муфтийден буйрук катары чыгып эскертүү берилген. Эч жерде айт намаздар окулбайт. Бизде кыргызчылык деген бар, жанагындай бир нерсени абалды туура эмес түшүнгөнлүк болушу мүмкүн. Анын себеби эмне болот? Жанагындай адамдардын чогула калып эле контакт болуп, оорунун тарап кетүү кооптуулугу жогору болуп турат. Эми Кудай сактасын, мындай нерселер болбосун. Бирок биз тиги кайсы бир алыскы айылда тоонун ичинде турган абасы таза аерде тарабайт. Аерге боло берет, бу жерге боло берет деген чечим кабыл ала албайбыз. Биз өлкө боюнча бир чечимди кабыл алабыз. Алардын бардыгы ошол расмий жетекчиликке баш ийиш керек дагы. Ошол эмне көрсөтмө берген болсо, ошол менен амал кылсын. Түшүнүктүү. Дагы бир угарманыбыз бизде байланышка чыгып атат. Угарман, сизди угуп атабыз. Түз эфирдесиз. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Эме сурал дедик, эмне курбан айт намаз, жума намазы окулбайт, бирок
газондордо футбол болуп атат, церковьтерде орустар воскресенье күнү болуп атат. Эми неге мусулмандарга курбан айт, жума намазына уруксат берилип атат? Түшүнүктүү. Бизде айылда футбол болот газондо. Кечки саат 9-дан саат 3-4-кө таң атып кеткенче уже эме болот да. Бомбот азан айткандан кетип атат. Эми неге буга уруксат бериптир? Себеп 100 адам, 150 адам ойноп атат футбол. Орустар церковьке барып атат таксырлар. Неге бизге мусулмандарга келгенде айт намаз, жума намазына уруксат берилип атат? Ошону да бир айтып койсоңуздарбы? Эмне үчүн анда болуп атат? Түшүнүктүү. Муну эми жогоруда бир сыр айтып бердиңиз эле. Түшүнүктүү да толуктай кетейин. Биздин мусулмандардын тартиби башка мечиттен сырттагы абалдарга салыштырылыш керек эмес. Андан сырткары черкөөлөрдө воскресенье күнү баргандар болуп атат, жана башкалар базарларда болуп атат дейт. Бирок биздин мечиттер, эгер маалым болсо, бул угарманыбыздын 5 убак намазга ачык турат. 5 убак намазга келип, мечиттерде өлкө боюнча бардык мечиттер ачык турат, келип окуп кете берет. Бирок биздин жума намаз жана айт намазда аябаганда эл көп чогулат. Массалык. 100 миңдеген адам чогулат. Буга баарыбыз күбө болуп жүрөбүз. Аянттарга эл батпай, мечиттерге батпай, жана калса аянттарга да батпай калат. Муну базар менен да, башка менен да салыштырып болбош керек. Экинчиден, тигинтип атат, минтип атат, аларга да маршруткалар жүрүп атат, базарда элдин баары жүрүп атат. Силер да ушинтип койсоңор болот деши мүмкүн. Мен буга бир мисал кылып айтып кетейин. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын аялдарына Алла Таала Кур'анда вахий түшүргөн. Силер башка аялдар сыяктуу эмессиңер. Силер өзүңөрдү башка аялдарга салыштырбагыла, тигил аялдарда тигинтип жүрөт го, минтип жүрөт го дебегиле. Силер бүтүн дүйнөгө, ааламга өрнөк болуп келген зат Мухаммад алейхиссаламдын никесиндеги аялдарсыңар. Силер итаат болгула деген. Ансыңардай биз мусулманбыз. Биз мечиттин ичинде тартиптүүлүктү, тазалыкты, итааткөйлүктүн кандай болуш керек экендигин биз көрсөтүшүбүз керек. Үлгү болушубуз керек. Базарда минтип жүрөт, маршруткада минтип жүрөт, көчөдө минтип жүрөт деп анан мечиттин ичинде ошону кайталай берсек, бул болбогон нерсе. Мына ошол тартипсиздиктен, башаламандыктан бизде абал кайра болуп кетти, курчуп кетти. Бул мечиттен чыккан жок. Туурабы? Мечитте тартип сакталды. Мечиттин короосуна чыккандан кийин адамдар эмне болду? Өкмөттүн көрсөткөн тартип эрежелерине, Минздравдын айткан осуяттарына кулак салбады да, башаламандык болуп кетти да, абал курчуп, миңдеген мекендешибизден айрылдык. Бул оңой нерсе эмес да. Канчалаган адам өлүм менен алышып жатат азыр. Бул эмне себептен болду? Мына ушул тартиптерге амал кылбагандыгыбыздан, мечит менен базарды салыштыргандыгыбыздан, башка жактан мына ушул нерсеге келип жеттик биз. Андыктан ошол базарда дагы, ошол көчөдө дагы мечиттегидей тартип сакталганда, балким биз бул абалга барбастыгыбыз мүмкүн болчу да. Ошон үчүн айтарым, эч качан мечиттин өзүнөн сырткаркы нерселерге салыштырбаңыздар. Мечиттен сырткаркы нерселер эмнелер гана болуп атат. Эми көчөдө бир арак ичип жүрсө, көчөдө арак ичип атат, базарда арак ичип атат, мен мешке кирип иче берем деген сыяктуу да бул. Мешке кирген арак ичкенге болбойт. Ошондой. Түшүнүктүү. Эми намаздан тышкары бул курмандык чалуу амалы дагы бар. Эми азыркы шартта кантип чалабыз? Кандай болот? Эмнелерди эске алалы? Негизинен бүгүн ошол Курман айтта намаз биринчи аткарыла турган амал намаз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзү айткан хадисинде бүгүн биринчи биз намаз окуйбуз, андан кийин ошол курмандыктарды чалабыз деген. Бул нерсе ошол жума намазы жана айт намазы окула турган жайларга айтылган маселе. Негизинен шариатта жума намазы жана айт намаздары шаарларда гана окулат. Кичинекей айыл кыштактарга жума жана айт намазы буйрубайт. Алар жума намазын окуу үчүн, айт намазын окуу үчүн шаарга келиш керек. Демек бул айтылган маселе намазды окуп туруп, анан курмандык чалуу деген бул шаарларга. Тагыраак айтканда, кайсыл жерге жума окууга, айт окууга муфтияттан уруксат берилген болсо, ошо жер. Мамлекеттик көз карашта шаар деген статус берилбесе деле, кээ бир чоңураак айылдар бар. Шаар тибиндеги, орусча айтканда поселке деп коет. Ошондой айылдар шарият көз карашы менен караганда шаардын макамындалар. Айылдарга эмне болгон? Жума окууга, айт окууга уруксат берилген да. Ошондой жерлер болсо, кайсы жердин имамына, мешиттин имамына жума намаз окууга, айт намаз окууга уруксат берилген өзгөчө буйругу болгон болсо, ошо жер шаар өкүмүндө уруттан айырдагилер айт намазы окулуп бүткөндөн кийин анан курмандыгын чалыш керек болот. Бирок бүгүнкү кырдаалда өлкө боюнча эч жерде намаз окулбайт.
Авал кандай болот десе, фатваларда айтылат, кырдаал ушундай болуп. Тагыраак айтканда, бир авал болуп калды. Айт намазын окуп берүүгө жооптуу адам жок. Чындап азыркы абал ушундай. Бүт өлкө боюнча имамдарга уруксат берилген жок. Муфтий расмий айтты, муфтий эмгек дайынып айтты, республиканский штаб бизге ошондой эмне берди, көрсөтмө берди. Анын негизинде биздин муфтий буйрук чыгарды, өлкө боюнча эч кайсы имам азыр айт намазына окуп, элге намаз окуп берүүгө укугу жок. Демек, мына бул кырдаал табылып атабы? Эмне болуп атандар десе, ошо жерлер айылдын өкүмүндө болуп калат. Эми аяр ошол жерлер мурда шарият көз караш менен шаар деп этибарга алып аттык эле. Эми мына бул кырдаал болгондон кийин анын курбандык союу өкүмүнө келгенде, алар айылдын өкүмүндө болуп калат дагы эмне болот десе, ошол айт күнү таң жүргөндөн баштап сойсо боло берет деген маани келип чыгат дейт. Дагы бир фатва китептерде айтылат, Мухаммад Мажид Айтер деген адамдын Ал-Муфассал фи фихи Ханафи деген китебинде айтылат, "Иза вужида ма мана'a салатал айди кабардин ау файзана ау касифин ау салжин касифин", эгерде кандайдыр бир табигый кырсыктар болсо, бизде эмне дейбиз муну? Өзгөчө кырдаал, өзгөчө абал деп айтабыз. Мисалы, суук болгондугунун себебинен, же болсо суу ташкыны болгон себебинен селдер жүрүп, же болсо калың кар жаап койгондугунун себебинен болсо дейт. Ошонун себебинен айт намаз окулбай калса, анда ошол айт намаз окулуп бүткөнчөлүк мөөнөт өткөрөсүңөр дейт. Мисалы, айт качан намаз окулат шариатта десе, күн чыккандан кийин, күн найза бою көтөрүлгөндө. Аны аалымдарыбыз, бүт бардык аалымдарыбыз күн чыккандан кийин 15 мүнөт өткөндөн кийин дейт. Мисалы үчүн айт күнү Бишкек шаарында саат 6-да күн чыкса, бул мисал эми. Демек, 6-дан 15 мүнөт өткөндөн кийин айт намазын окуса уруксат болот. Эми айт намазынын кутбасы менен элге түшүндүрмөсү менен бир жарым саат, 1 саат боло турган болсо, демек күн чыккандан кийин 1 сааттан ашыгыраак убакытты өткөрүп туруп, курмандыкты сойсоң боло берет деген фатвалар бар экен. Кээ бир фатваларда болсо, айт намаз кандайдыр бир себептер менен, ушундай себептер менен окулбай калса, анда айт күнү түштөн кийин союш керек деген маселе да бар. Демек, 3 түрдүү маселе чыкты. Бир маселеде шаарлардын бардык айт намаз окулбай калганда, курмандык чалуу эмесинде айылдын өкүмүндө болуп калат. Айылдарда таң жүргөндөн баштап сойсо боло берет деген маани чыгат. Күндүн канчалык чыгышын күтпөй эле? Жок, күн чыкканга чейин. Айылдарда ошондой. Кайсыл жерге жума намаз, айт намаз буйрулган болсо, аярда таң жүргөндөн баштап сойсо боло берет. Мисалы үчүн бүгүн Бишкек убакыты менен 3:51-де таң жүрдү. Эртең 3:53-те таң жүрө турган болсо, ошондон баштап сое берсин деген түшүнүк келип чыгат. Ал эми экинчи маселе айтып атат, жок, күн чыккандан кийин айт намаз окула турганчалык мөөнөт өткөрүп туруп, анан курмандыгыңды сойду атат. Үчүнчү маселе болсо, түштөн кийин сойду атат. Биз жанагындай бир канча күн ойлонуп, бир канча күн талкуулап, карап отуруп, коомго, элге дагы ылайыктуусун карап, ортосун алып, өлкө боюнча 1 саатты белгиледик. Кыргыз Республикасынын жарандары, мусулмандарына бул милдеттүү, өзүнчө өкүм чыгарып андан мындай кылганга болбойт. Кыргызстан убактысы менен Кыргызстандын кайсыл жеринде жашабасын, биягы Ысык көлдүн наркы чети болсун, тиягы Лейлектин наркы чети болсун, биягы Нарын, биягы кандай болбосун, саат 7:30-дан кийин курмандыгын чалса уруксат ага. Бирок 7:30-га чейин чалбасын. Бирок кимдир бирөө түштөн кийин соёмун десе, ага уруксат. Ал абзелдик ал, ыктыярдуу. Бирок түштөн кийин гана чалыш керек. Муфтият айта берет 7:30 деген деп үгүт жүргүзүүгө эч кимде акысы жок. Муфтияттан өкүм чыктыбы? Ал бүтүн өлкөдөгү мусулмандарга важип. Мына ушундай талаш маселелер келгенде, бул вариантта бар, бул вариантта бар, 2-3 вариант боло турган болсо, расмий жетекчилик, расмий диний жетекчилик, тагыраак айтканда ошол муфтият, дин башкармалык, анын кайсынысына басым жашап, ошонусуна фатва берген болсо, ошол өлкөнүн мусулмандары ошого амал кылуусу важип болот. Мына ушуну туура түшүнүп алышыбыз керек да. Демек, жана бир угарман суроо берип кетти. Биз айылдан кой алып келип алдык эле, шаарда кармоо кыйын болуп атат, бүгүн союп койсок болобу деп. Жок, эгер бүгүн союп койсоңуз, анда курмандыктан өтпөй калат. Өтпөй калат. Демек, сиз кандай гана абал болбосун, эртең 7:30-дан кийин гана курмандыгыңызды чала аласыз.
Түшүнүктүү. Урматтуу радио көрмандар жана биздин Facebook'тагы 24 ТВ телеканалындагы көрүүчүлөр, эгерде сиздердин кызыккан кандайдыр бир сурооңуздар болсо, байланышып берсеңиздер болот. Ал үчүн 0312 68 06 06 номуруна дагы байланышка чыгууну биз күтөбүз. Бизде азыр чалган угарманыбыз бар экен. Кабыл алсак, саламатсызбы? Жок, алыстап кеткен экен. Анан бул азыркы эми өзгөчө кырдаалга байланыштуу эми алгач ушул маселелерди сүйлөшүп алсак, андан кийин анан ушул айттагы курмандыктын фазилеттерине келе турган болсок. Азыркы учурда эми кыйналып аткан адамдар дагы көп. Демейдеги турмушка караганда азыр кыйналгандар көбүрөөк. Ошого караганда курмандык чалуунун же болбосо мисалы мындай өзүнүн экономикалык жактан камсыздаган адамга бул важип да. Мындай айтканда, парыздан эле ылдый турган бир милдет күчтүүлүгү жагынан. Анан ошол эми бул расмий өкүмү. Анда сырткары моралдык жагы дагы бар да. Азыркы учурда мисалы курмандык чалуунун муктаждыгы же болбосо ага болгон мисалы зарылдык өстү да. Себеби ачка кишилер көп, этке муктаждар көп. Анан ушул жагынан сиз бир азыркы учурда мисалы кандай жоопкерчилик болуш керек? Мындай өстү деп айта алабызбы? Мындай колунда бар адамдарга болгон мындай муктаждык. Кудайга шүгүр, менин өзүмдүн жеке байкоомо караганда кайрымдуулук бир топ өстү окшойт. Айрыкча мына бул кырдаалда пандемия учурунда байкалды. Мен журтчулукка, кыргыз журтчулугуна, элге анын ичинде ошондой эл үчүн күйүп жаткан азаматтарды көрүп, чындап мындай бир сыймыктандым. Кыргыз эл ушундай башы биригип кетти. Мурда бирин-бири жамандап эле жатып калгандар деле мына бул учурда башы биригип кетти. Жакшы бир кайрымдуулукту көрсөтүп атат, себеби кырдаал бизди ошого түртүп атат. Биз болгон нерсебизди кайрымдуулук кылып, жок дегенде ошол муктаждарга жакшы маанай жаратып берүүгө болгон күчүбүздү сарптап, ошондой асыл сапаттарды күчөтө турган учур келди. Чындыгында курмандыктын этин эмне кылат десе, өзү Кудай Таалага курмандыктын эти деле керек эмес, кан деле керек эмес. Ал буйрукту аткарсаң болду. Курмандыктын эти ошол союлган малдын ким курмандык чалган болсо, аны 3кө бөлүп, 3төн 1 бөлүгүн жакырларга берип, 3төн 1 бөлүгүн жакын санаалаштарына бышырып, мындай бир сый тамак кылып берип, анан калган 3төн 1 бөлүгүн өзүнүн үй бүлөсүнө сактап койсун деген көрсөтмө бар, бирок бул да милдеттүү эмес. Бул мустахаб. Кылса жакшы болот деген. Бирок өзүнүн үй бүлөсүндө көбүрөөк бала чакасы бар адам болсо, үй бүлөсү кенен көптөгөн адамдар камтыган болсо, ал адам сойгон курманчылыгын этин бүт эле ойдон өзүнүн үй бүлөсүнө алып калса да болот деген. Кайра ошо жокша деген. Эми биз бүгүн алымдар айтабыз, эми курмандык чалган курмандыгыңардын этин муктаждарга таратып берген жакшы. Таратып берген жакшы. Азыркы абалда. Азыркы абал ошону талап кылып атат бизде. Себеби чындап муктаждар көп. Бериңиздер ошолордун көңүлдөрүн алыңыздар. Ошолор көпчүлүк адам жумушунан айрылып отурат. Көпчүлүк адам күнүмдүк тирилигин, күнүмдүк нарын таап отурган эле, алар ошондой эмеден кур калды. Андыктан Алла Таала бизге сыноо берди. Ошол колунда жокторго сабыр кылат бекен, же кыла албайт бекен деген сыноо берди. Колунда жок адамдар мындай кырдаалды сабырдуулук менен жеңип кетиш керек. Бирок колунда барларга болгон сыноо Кудай Тааладан берилген сыноо. Кана мен ушул пендеме кичине бир мал-мүлк бердим эле. Колуна тыйын тыпыр бердим эле. Ушундай кырдаалда мен ыраазы боло турган нерсеге сарптайбы жокпу деген алардын башына да сыноо келип түшүп турат. Алардын башына да сыноо келип турат. Эки жака тең. Эки жака тең. Демек, мен айта кетерим, Кудайга шүгүр, бүгүнкү күндө биздин элдин экономикалык, социалдык жактан абалы жакшылар көп. Аны менден башкалар деле байкап турат. Демек, ошондой чыгаан, кыраан уулдарыбыз, кыздарыбызга айтарыбыз, биз эмне кол сынса жең ичинде дегенде, жанагы өзүбүздүн ичибиздеги кээ бир муктаждык адамдардын муктаждыктарын жоюп, алардын да социалдык абалын көтөрүп кое турган учур келди. Муну менен сиз курмандыкта биринчиден Кудайдын каржынан да кутуласыз, экинчиден канча адамдын муктаждыгын чыгарып, дагы да Кудайдын ыраазылыгына ээ болосуз да. Мына ушул жагына мен үгүт жашайт элем. Сиз башка мезгилде деле өзүңүз эт алып жешке мүмкүнчүлүгүңүз бар. Эми сиз муктаждарга бериңиз. Бизде угарманыбыз бар экен, кабыл алсак, саламатсызбы? Ассаламу алейкум. Алейкум салам, түз эфирдесиз. Силерге, жамаатыңыздарга, баардыгыңыздарга ассаламу алейкум. Айтыңыздар менен мен Бирге болсун. бүгүн орозо кармагандын, орозолукка туруп алган жокмун. Сону ниет кылып жаткан мен. Орозом кабыл болуу, болбойбу.
Тактап кое аласызбы дагы бир жолу? Мен орозо кармайын дегенге ниет кылган дем кечинде. Анан зуулукка тура албай койдум эртең менен. Анан оозум ачкан жокмун. Орозом кабыл болобу, болбойбу ушул? Ниети дагы маанилүү болот ама эртең менен. Ооба. Нафил, сиздин сурооңуз түшүнүктүү болду. Түшүнүктүү болду. Орозодо негизинен маанилүү болгон нерсе бул ниет. Ниет болуш керек. Шариатта күндүздү эки бөлүп карайт. Шариаттын көз карашындагы күндүз, анан элдин көз карашындагы күндүз болот да. Шариаттын көз карашындагы күндүз таң жүргөндөн башталат. Демек бүгүн Бишкек шаары боюнча саат 3-тен 51 мүнөт өткөндө таң жүрүптүр. Ошодон күн батканга чейинки аралыкты бүт күндүз деп айтылат. Ал эми элдин түшүнүгүндө күн чыккандан башталат. Эми карап көрүңүз, ошол шариаттын көз карашындагы күндүздүн жарымына чейин ниет кылып калсаңыз, сиздин орозоңуз жарайт. Түшкө чейин. Түшкө чейин. Шариаттын күндүзү адамдардын үрүттүн күндүзү эмес. Мисалы үчүн, күн чыккандан баштап күн батканга чейинки күндүздүн так ортосу бул бешим намазынын убактысы болот. Бүгүн эсепке алганда ошол 13 канча мүнөткө туура келет. А бирок шарият күндүзүнүн так ортосу ага чейин болуп калат. Мүмкүн саат 12-лерге түш кеп калышы мүмкүн да. Демек сиз ошол ниетиңизди ошол шарият күндүзүнүн жарымына чейин ниет кылып калган болсоңуз, ага чейин эчтеке жеп ичпеген болсоңуз, бүгүнкү күнгө орозоңуз жарайт, сиз уланта бериңиз. А бирок андан кеч калаган болсоңуз, анда бүгүнкү орозо жарабай калат. Бул жака дагы келген пикирлер бар экен. Силер Алланын буйругуна каршы чыгып жаткан жоксуңарбы? Силерде укуңар барбы айт намазын токтотуп салганга? Эмненин негизинде токтотосуңар түшүндүрүп кетсеңиз, эми буга эки жолу жооп бердик ошо. Эртең 2 рекет намаз окусак, ишрок же духа намаз деп эле ниет кылынып окулабы? Айт намазынан ниет кылынбайбы? Туура түшүндүкпү дейт. Ооба. Эгер биз жана сөзүмдүн башында айтып кеттим, айт намазынын ордуна намаз окугула деген көрсөтмө бербейбиз. Бул кошумча. Ишрак намазы жана зуха намазы бул күнүмдүк окулуучу намаз, ар күнү окуган жакшы. Ошол так эле ошол айт күнү гана окула турган намаз эмес. Эгер окугуңуз келсе, ошол 2 рекеттен 4 рекетке чейин окуп ала бересиз. Ниетин ошол ишрак жана зуха деп ниет кыласыз, айт деп ниет кылбайсыз. Анан базарда кадимкидей эле эл тиричилик менен жүрүшөт го, айт намазын окуганга тыюу салынды, эмне үчүн деген, эми буга жооп берип көрдүк окшойт. Урматтуу угармандар, бизде азыр угарманыбыз бар экен, аны кабыл алалы. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Түз эфирдесиз. 7:30-га чейин союлуш керекпи? 7:30-дан кийин саат канчага чейин союлуш керек? Түштөн кийин болбойт деп атасыз. 7:30-дан баштап айт күнү союлуп баштайт. Курмандык, сиздин сурооңуз эчеке түшүнүктүү болду. Курмандык союунун убактысы 3 күн. Айт күнү, анан айттан кийин 2 күн. Число менен айта турган болсок, 31-июль, 1-август жана 2-август. 31-июль күнү 7:30-дан башталып, 2-августтун күн батканга чейин союп калыш керек. Күн батып атканда болбой калат да. А бирок түнү сойгон макруh болуп калат, күндүзү сойгон жакшы. Демек 7:30-дан кийин сое бересиз, 7:30-га чейин болбой калат. Дагы угарманыбыз бар. Саламатсызбы? Түз эфирдесиз. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы? Мен Бишкектен чалып аттым эле. Атым Кымбат. Мен ушу жолдошум менен ажырашканыма 21 жыл болгондо, анан каза болгондо мен бара алганым жок, бирок балдарымды жибердим да. Ошо мен барбаганым туура эмес. Кыргызчылыкта, мусулманчылыкта менде тынчтыкты туура эмес кылдымбы же туура кылдым. Уран окутуп турам, бирок бара алганым жок. 20 жыл болду ажырашканыма. Ошону түшүндүрүп бериңизчи. Түшүнүктүү. Эми темадан бир аз алыс суроо болду, бирок жүрөгү өйүп аткан үчүн жооп берип койгоңуз туура болот окшойт. Ооба, сиз барбай калганыңыз үчүн күнөөкөр эмессиз. Себеби маркумду акыркы сапарга узатууда бул жаназа намазын окуу, аны жууп кепиндеп көмүү фарзы кифая эрет. Кайсы бир адамдар аны аткарган болсо, жоопкерчилик, күнөөкөрчүлүк башкалардын мойнунан арылат. Анын үстүнө сиздер ортоңузда нике бузулуп ажырашкан экенсиздер, эч кандай милдеттүүлүк жок. А бирок ошол кандай болсо да бир жастыкка баш койгон күйөөңүз экен, ага дуа кылууну каалап атат экенсиз. Алла дуаларыңызды кабыл кылсын. Маркумдарга кылынган дуанын кай жерде болушлугунун эч бир этибары жок. Кайсыл жерде, жер шарынын кайсыл жерде болбосун дуа кылсаңыз, иншалла ошол багыттаган жерге жете берет дуалар. Дагы бир угарманыбыз бар. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Түз эфирдесиз. Рахмат. Менин суроом мындай да, курмандыкка чалган малды биз ошол базардан алып туруп эле анан кийин ошол жерден сойдуруп алсак болобу, болбойбу? Түшүнүктүү.
Биз ошол дин башкармалыктан дагы бир берип аткан көрсөтмөлөрүбүздүн бири курмандыкты малын сатып алууда, анан курмандыкты чалууда мүмкүнчүлүк барынча өкүлдөрдү жумшагыла. Топурап баарын базарга барып албагыла. А жерде контакт болгондон кийин жанагындай вирустун тарап кетүү коопчулугу бар. Анан а жердеги мал союлуучу жерлердеги жанагы гигиеналык, тазалык эмелерге бардыгы эле маани бере бербейт. Ошондуктан көбүрөөк өкүлдөргө мындай бир буйртма берсе, азыр социалдык тармактарда толтура жүрбөйбү? Курмандык чалып беребиз башка деп. Энди эгер анда өкүл таба албаса, анда ошол жерде барып, ошол жана саатка итибар карап туруп, ошол жактан сойдурса боло берет. Бирок курмандыкты чала турган адам өзүнүн колу менен сойгон абзел дейт, бирок милдеттүү эмес. Башка бирөөгө сойдурса да боло берет. Бирок ошол сойдурган адамга, союп берген касапчыга ошо союлган малдын курмандыктын этинен кызмат акы деп бергенге болбойт. Эгер ал кызмат акы талап кыла турган болсо, сиз өзүнүн чөнтөгүңүздөн акчасын бериңиз. Болот, ошол базарларда да союла турган жерлерде сойсо болот, бирок Минздравдын Саламат сактоо министрлигинин жана ошол республикалык штабтын көрсөткөн тартиптерине баш ийиңиздер. Аралыкты сактаңыздар, маскаңыздар болсун, жанагындай кан агып аткан жерлерге жакын жолобоңуздар. Мүмкүн болсо үйдөн туруп эле телефон менен аралык аркылуу ошол сатып алууда да, аны курмандыкка чалууда да, анан этин жеткирип берүүдө да бүгүнкү күндө кызмат кыла турган волонтерлер көп болуп атат. Кызмат кыла тургандар болсо керек, үмүт кыламын ушинтип, ошондой жол менен ишке ашырган максатка ылайыктуу. Учурдун талабы. Чүнкү курмандык чалуу важип. Анан бирок ал жерде сан көрсөтүлгөн, мисалы бир адамга бир курмандык деп эсептейли, бирок ал адам балким миллионер болушу мүмкүн. Каражаты көп болгон болушу мүмкүн. Ошол статустарына карап дагы мындай өзгөрөбү бул нерсе? Себеби мисалы колунда бар адам менин эми мойнумда бирөө эле экен деп аны менен да чектелип калышы мүмкүн. Балким сооптук жактан бир курбандык үчүн мындай деген бир кызыктыруучу маалыматтар айта аласыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям биринчи курмандык чалганда эки чоң койду курмандыкка чалган дейт. Эки чоң койду. Бикамшайни деп келет Имам Бухаринин риваятында. Бирөөсүн өзүнүн атынан сойгонда, бирөөсүн үммөтүнүн атынан курмандык чалган. Биздин устаздарыбыз, бизге таалим берген устаздардын айтуусуна караганда, алардын ак кишилердин устаздары ушул курман айт жакын калганда, 1 ай 40 күн калганда өзү барып базардан кой сатып алып, ошол улуу устаздар өзү алып келип, өз колу менен карап, жууп, жанагындай жемин берип, ал бир эле устаз 2, 3, 4кө чейин койлорду сатып алып бакчу дейт. Эң чоңун, эң семизин пайгамбарыбыздын атынан чалчу дейт. Андан кийинкисин атасынын атынан, андан кийинкисин апасынын атынан, андан кийин өзүнүн атынан. Ушинтип неге мүмкүнчүлүгү барлар көбүрөөк курмандык чалууга аракет жасачу дейт. Себеби кимге курмандык важип болгон болсо, анын акчасын садака кылуу менен ал жоопкерчиликтен да кутулбайт, анчалык сооп да албайт да. Курмандыктын өкүмү ошол союлуш керек, ал курмандыкка чалыныш керек да. Андан пайда болгон соопту берге акчалай бергенден таба албайсың да. Сиз туура айттыңыз, мүмкүнчүлүгү көп болуп тургандар ага бир кой курмандык чалып коюш эчтеке эмес да. Ал бир байлыгынын бир учуна алына кетет. Андай адамдар мынабул учурларда мүмкүнчүлүктөн пайдаланып калсын, анын мүмкүн атасы бардыр, энеси бардыр, өтүп кеткен жакындары бардыр. Ошолордун атынан да курмандык чала берсин, алардын да арбагы аз болот. Ошо жакшы. Кырдаал да ошону талап кылып атат. Көбүрөөк муктаждарга жеткирип берет. Түшүнүктүү. Угарманыбыз бар. Саламатсызбы? Түз эфирдесиз. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Алейкум салам. Мен сиздерден сурайын дегем, курбандык чалганда ооруган кишиге атап туруп чалып койсо кандай болот? Түшүнүктүү. Ошону түшүндүрүп берип койсоңуз. Рахмат, Аллах разы болсун. Курмандык ошол эгер тирүү адамдар болсо, бир адамга бир кой, бир адамдын атынан бир кой союлат. Бирок кимге шарият милдеттүү болгон болсо, ошол адам өзүнүн атынан союш керек. Болбосо ага жооп берет, күнөөкөр болот, кыяматта да эме кылат. Эгер убакыт өтүп кеткен болсо, анын казасы да аткарылыш керек. Бирок шарият милдет кылбаган адамдар бар. Алардын байлыгы ошол өлчөмгө, мерчемге жеткен эмес. Бирок курмандык чаламын десе, ага шарият тоскоолдук кылбайт. Мүмкүнчүлүгүң болсо, өзүң кыйнабасаң, мейли ошол курмандыкты чал да сооптала бер дейт. Эгер бул адам ошол ооруп аткан адамдын атынан чаламын десе, бирок өзүнө шарият милдет кылып турган болсо, өзүнүкүн токтотуп, ал тиги ооруп жаткан адам кедей болуп калган болсо, өзүнүкүн токтотуп туруп анын атынан кылса, анда болбойт. Оор өзүнүкүнөн кылсын, өзүнөн артса, анан тиги оорулуп жаткан тууганына анан кылсын. Бирок оорулуп жаткан адамдын өзү бай болсо, ал ооруп жатса деле шарият ага милдеттүү кылат да. Бирок өзүнө карасын, эгер өзүнө важип болуп туруп, өзүнүкүн токтотуп, милдеттүүн токтотуп туруп, бирөөдөн кылбасын. Мерчем кайсыл жерде ошондо? Мерчем бийил эме чыккан, муфтияттан фатва чыккан, өзүнүн кажетинен сырткаркы мүлкү
кажети жок ага. 193.800 сомдон ашса, ошол мерчем курбандыктын важып болушун чектеп берет. Мисалы үчүн жашап аткан үйүн эсептебейт. Минип жүргөн машинасын техникасын, саап ичип аткан үйүн эсептебейт. Андан сырткаркы мүлктөрү бар. Мисалы үйдө салып койгон килем ал кажетте турат. А бирок дубалга асып койгон килем бар, ал кажет эмес. Анын баасын жазсын. Ошентип өзүнүн мүлкү да, бирок ага кажети жок да. Ошонун баарын тизмесин баасын тизип чыкса, 193.800 сомдон ашса, шарият ага курмандыкты важып кылат. Эгерде ошол мүлккө курман айттан бир күн алдын ээ болсо да, ага жыл айлануусу шарт эмес. Түшүнүктүү. Дагы жогоруда белгилеп өткөндөй эле, мисалы мен балким азыр символикалык түрдө айтайын, сиздин атыңызга атап курмандыкты мен чала турган болсом, ким үйүңүзгө жүрөт? Сиздин атыңыздан мисалы мен Паланчаев Түкүнчүнүн атынан деп курмандыкка бере турган болсом. Кимдин атынан аталган болсо ошонун атынан кетет. Менин атыма кетпей калат анда. Жок, кетпейт. Түшүнүктүү. Анан бизде угарманыбыз бар экен, кабыл алалы. Саламатсызбы? Түз эфирдесиз. Алло. Түз эфирдесиз, угуп атабыз сизди? Азыркы Абибулла Кадырбердиев менен болуп атабыз. Түз эфирдесиз. Сурону сизге эле айта беребизби? Угуп атат ал дагы сизди. Алло. Угуп атат сизди. Угуп атабыз, мен да угуп атам сизди. Бир суроо берейин дегем, эртең жана курмандыкка сойгон малдын этин жумалык катары элдерди чакырып берсе болобу? Сиздин сурооңуз түшүнүктүү, бирок бүгүнкү абалдан, бүгүнкү кырдаалдан келип чыгып айтат элек, сиз андай кылбаңыз. Элди бир жерге чогултуунун зарылчылыгы болбойт. Балким мындан тыйыш керек болуп атат. Өзү айт күндөрү майрамдоо, сайрамдоо керек. Туугандардан, жакындардан барып кабар алыш керек. Биз айтып атабыз, жок антпегиле. Анан барышыбыз керек экен, капа болот экен, тиги өтүп кеткен тууганыбыздыкына барып дуа кылып коюшубуз керек экен деп түрө кыдырып жүрбөгүлө. Бул мүмкүн эмес. Азыркы кырдаал ушуну талап кылып атат. Андыктан сиз ошол курмандыктын союлган курмандыгыңыздын этин бышырып бирөөлөр чыкырып сыйтамак кылып бергенден көрө муктаждарга бергениңиз бүгүнкү учурдун талабы. Мен сизге ошону кеңеш бермекмин. Үйүңүзгө адамдарды чыкырып албаңыз, кырдаал курч бойдон калуудан агыл. Түшүнүктүү. Анан дагы бул жакка дагы WhatsApp аркылуу суроо келген экен. Курмандык чалууда Куран окуш керекпи курмандык чалынгандан кийин дейт. Чалынып аткан учурда айтыла турган эме өзүнүн эрежелери бар. Чалынардан мурда ошол баланчанын уулу баланчанын атынан Алла ушул курмандыкты кабыл кылгын деп туруп, анан бычакты бисмиллах Аллаху акбар деп тартат, болду, ушуну чечтүү. Анын артынан бир амал жок, намаз окуп коюу жок, Куран окуп коюу, эч кандай бир милдеттүү амал жок. Ошол мал союлду, амал бүттү. Анан этин таркатып берет болду. Түшүнүктүү. Анан дагы жогоруда сиз да белгилеп калдыңыз. Бул дагы биздин элдин арасында бир аз жайылып жүрөт. Пайгамбардын атына атап берилген, мындай айтканда, курмандык. Бул кандай фазилеттүү? Албетте. Кандай ниет менен кылынат? Ооба, ошол жанагындай мен жогоруда айткандай, биринчи өзүнүн жоопкерчилигинен кутулсун. Эгер өзүнүн жоопкерчилигинен кутулуп андан нарыдан анан ашыкча мүлкү болсо, ошол пайгамбарыбыздын атынан, өзүнүн атасынын атынан, өзүнүн энесинин атынан тирүү болсо деле, өтүп кетсе деле, алардын атынан курмандык кылса жакшы да. Себеби биз пайгамбарыбызды сүйөбүз деп доо кылабыз да. Сүйүктүү пайгамбарым менен эртең кыяматта шафаат кылгын дегенде, мүмкүн барсаңыз эртең кыяматта менин жанакы үммөтүм келди, бул дайыма менин атымдан курмандык чалчу деп, сизди пайгамбарыбыз жарык мана менен күтүп алат кыяматта. Ушуга үмүт кылалы. Түшүнүктүү. Фазилетли негизги кыскача айтканда ошол. Түшүнүктүү. Дагы бир кайсы бир суроолоруңуздар болсо бизге узатсаңыздар болот. Азыр убакыт дагы чектелип баратат. Андан сырткары эми азыр ошол айттоо маселесинде өзүңүз жогоруда белгилеп өттүңүз. Демек, быйыл айттагандын ордуна муктаждарга берген фазилеттүү. Ооба. Бизде кыргызчылыкта ушундай адат бар, мен ушуну айта кетейин, учурдан пайдаланып, айт күндөрүн, арапа күндөрүн жанагындай жакында кайтыш болгон адамдардын үйүнө баруу көбүрөөк адат да. Бул биздин ата бабабыздан калып келаткан көп ушундай каада салт адаттар бар, үрп адаттар. Бирок бизге жетип келгенде аты эле калып, заты өзгөрүп кетип атат. Заты өзгөрүп баратат. Негизинен айт деген сөз арабчадан кыргызчага которгондо майрам деген маани берет. Майрам салтанат. Бүгүн адамдар кубаныш керек, бири-бирин куттукташ керек. Тирүүлөрдүн майрамы. Бири-бирине белек бериш керек, тирүүлөр. Анан ошентип майрамдап атканда эле
атамдын көзү өтүп кетти эле да, апамдын көзү өтүп кетти эле да. Бүгүн ушул күндө болгондо алар да биз менен чогуу кубанбак. Биздин менен деле кубанычыбызга шерик болмок. Келгиле ушул кубанычтуу күндө аларды да бир эскерип коелу деп аларга кабырына тамак аш алып барып бере албайсың, кийим кечек бере албайсың. Өткөн аруактарды кубантуу үчүн Куран окуп дуа гана кылыш керек. Куран окуп, анан ошол өткөндөрдү эстеп, силер да ушул биздин жолдогон ушул Куран окуубуздун сообу жана башка жакшылык, кайрымдуулуктардын соогун силерге багыштадык. Силер да кубаңылар деп коюп, кайра эмне кылыш керек? Кубанычын улантыш керек. А биздикилер ошол айт күндөрү анан кечке эмне кылып алган? Кошок кошуп, кошокчуларды алып келип алып, үйүнө айттап келгенде мындай бир муңайып, кайгылуу күтүп алып, кайгылуу узатып, бул туура эмес. Анан ошол адамдар айттаганда ошол үйгө гана барышат. Башка жакка барышпайт эле. Аман-аман болгон учурда, мына карантин болбогон учурда. Ошол өзү туура эмес да. А мындай кырдаалда болсо, барыштын таптакыр кереги жок. Демек, мындай нерсе шариатта көрсөтүлгөн эмес. Шариатта же мазхабта ушундай кылыш керек, айт күнү барып ошол өткөндөрдү эскериш керек, аларга сөз Куран окуш керек деген көрсөтмөнүн өзү жок. А бирок жылдын кайсы мезгили болбосун, өткөндөргө Куран окуп соон багыштоо бар нерсе. Ан үчүн сөзсүз анын үйүнө барышыңыз керек эмес. Бүгүн ушул эмени үгүттү берген атабыз. Эгер чындап ошол жакындарыңыз, тааныштарыңыз көзөтүп кеткендер болсо, аларга бата кылышты кааласаңыз, үйүңүздө отуруп эле бата кылып коюңуз. Айттоонун, кыдыруунун кереги жок. Түшүнүктүү. Ыраазычылык билдиребиз. Биздин да убактыбыз чектелип калган экен анчке. Урматтуу радио каармандар жана биздин Facebook'тагы 24 ТВ телеканалындагы көрүүчүлөр, сиздер быйылкы ошол пандемия маалында Курман айтты кантип айттайбыз деген, кантип курмандык чалабыз деген бир суроолорго жооп алдыңыздар. Айт намазы эмне үчүн окулбай тургандыгы жөнүндө дагы далилдүү жооптор айтылды. Сиздер бул берүүнү кайталап биздин Facebook баракчабыздан дагы көрсөңүздөр болот. Ошол эле учурда бул берүү эртең, тагыраагы 31 июль күнү дагы эртең менен 8:20 кайталанып коюлат. Эгерде ушул сиз толук көрбөй калган болсоңуз, укпай калган болсоңуз, бул убакытта дагы кайрадан угуп көрө аласыз. Андан сырткары ушул тааныштырып кете турган болсок, бүгүн биздин ушул айт тууралуу суроолорубузга Кыргызстан мусулмандардын алымдар кеңешинин төрагасы Абибилла Ажы Кадырбердиев устазыбыз жооп берди. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Айтыңыз маарек болсун. Рахмат, берге болсун. Алдыда эми ушул 31 июль жана 1-2 август күнү айт экенин дагы белгилеп, ушул күндөрү сиздер баарыңыздарды колдон келгенинче курмандык чалып, муктаждарга дагы жардам берүүгө чакырып кетебиз. Атайын берүүбүз ушун менен жыйынтыкталат. Марал радиосу уктурууларын улантат, бизден алыстабаңыздар.